Саламатсыңарбы студенттер? Кыргыз тилинен онлайн сабагыбызды баштайбыз. Барыңар сабакка даярдангыла. Урматтуу студенттер, бүгүнкү күндү жылмаюу менен башта. Сен жылмайсаң, дүйнө жылмаят демекчи, бүгүнкү сабакта барыңарга жакшы маанай каалайм. Адаттагыдай эле, бүгүнкү сабакка да алтын эреже түзүп алабыз. Онлайн сабакка активдүү, кечикпей катышуу, берилген тапшырманы өз убагында аткаруу, мугалим менен кайтарым байланышта болуу, убакытты туура пайдаланып, билимибизди ар тараптан өнүктүрүү. Үй тапшырмасын сурайым, төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Биринчи суроо: сүйлөмдөгү сөздөр бири-бири менен канча жол менен байланышат? Сүйлөмдүн баяндоочу грамматикалык жактан ээ менен кандай байланышат? Мисал келтиргиле. Эни баяндооч сан жагынан ээрчибеген учурлар болобу? Мисал менен далилдегиле. Дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазып, теманы жазгыла. Бүгүн көтө турган темабыз сүйлөм, сүйлөмдүн жалпы классификациясы, жөнөкөй сүйлөм, анын түрлөрү. Сабактын максаты менен тааныштырам. Билим берүүчүлүк жагы сүйлөм, сүйлөмдүн классификациясы жана жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрү жөнүндө маалымат аласыңар. Өнүктүрүүчүлүк жагы сүйлөм жана жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрүнө мисал келтиресиңер, өз кебиңерди колдоносуңар. Тарбиялык жагы кыргыз тилин сүйүүгө, өз алдынча иштөөгө тарбияланасыңар. Сүйлөм деген эмне? Сүйлөм тилдик мыйзам боюнча грамматикалык жагынан уюшулган кептин бир бүтүн бирдиги жана адамдын оюн уюштуруучу, ал жөнүндө башкаларга кабар берүүчү негизги каражат болуп эсептелет. Мисал келтиребиз. Биз азыр сабактарды онлайн түрүндө окуп жатабыз. Сүйлөмдүн классификациясы. Сүйлөм айтылыш максатына карай 4кө бөлүнөт экен. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, буйруктуу сүйлөм, илептүү сүйлөм болуп. Жай сүйлөм сүйлөөчүнүн айлана чөйрөдө чындык турмушта болуп жаткан окуяларга, түшүнүккө, кубулушка жана башка ар кандай нерселерге карата болгон оюн жайынча гана баяндайт. Суроолуу сүйлөм маалымат, кабар алуу максатында айтылган сүйлөмдөр. Буйруктуу сүйлөм сүйлөп жаткан адамдын, айтуучунун эркин, тилегин, өтүнүчүн, буйругун билдирген сүйлөм. Илептүү сүйлөм жашоо тиричиликте болуп жаткан же болуп өткөн жана ошондой эле боло турган иштер, окуялар, көрүнүштөр, кубулуштар менен адамдын ички сезиминен, эмоциясынан чыккан абалды билдирүү максатында айтылган сүйлөм. Көнүгүү иштейбиз. Төмөндөгү сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Алыкул, ысык көл, жаратылыш, кыргыз жери. Биринчи сүйлөм Алыкул кыргыздын чыгаан акыны. Бул жай сүйлөм. Экинчи сүйлөм Ысык көл кыргыз берметиби? Бул суроолуу сүйлөм. Үчүнчү сүйлөм Кыргыз жери кандай сулуу, кандай кооз? Бул илептүү сүйлөм. Төртүнчү сүйлөм жаратылышты көздүн карегиндей сактагыла. Бул буйруктуу сүйлөм. Жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрү. Жөнөкөй сүйлөмдүн төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Жалаң сүйлөм, жайылма сүйлөм, толук сүйлөм, кемтик сүйлөм, атама сүйлөм,
Belgilүү жактуу сүйлөм, жаксыз сүйлөм, белгисиз жактуу сүйлөм. Жалаң сүйлөм деген баш мүчөлөр гана аркылуу түзүлгөн сүйлөм жалаң сүйлөм деп аталат. Мисалы, жаз келди. Эмне жаз келди, эмне кылды баяндоочу. Бул жалаң сүйлөм баш мүчөлөрдөн гана түзүлдү. Жайылма сүйлөм баш жана айкындооч мүчөлөрдүн катышуусу аркылуу түзүлгөн сүйлөм жайылма сүйлөм деп аталат. Мисалы, биз эртең шаарга барабыз. Биз барабыз баш мүчө, эртең шаарга бул айкындооч мүчө. Толук сүйлөм айтылып жаткан ойдон кабар берүүгө тиешеси болгон мүчөлөрүнүн бүт катышуусу аркылуу түзүлсө, толук сүйлөм деп аталат. Мисалы, ал бүгүн шаардан келди. Айтылып жаткан кабарга тиешелүү сүйлөм мүчөлөрү толук катышты. Кемтик сүйлөм мурда айтылган сүйлөмгө бир же бир нече мүчөсү кемип калып айтылган сүйлөм кемтик сүйлөм деп аталат. Мисал келтиребиз. Бул тайдын эмнеси артык экен? Жорголугу. Биринчи сүйлөмдө ой толук камтылды. Экинчи сүйлөмдө ой толук камтылган жок. Ошондуктан бул кемтик сүйлөм. Атама сүйлөм буюмдар жана заттар, мезгил жана жаратылыштагы ар түркүн кубулуштар жөнүндө айтылган айрым сөздөр же сөздөрдүн айкашы атама сүйлөм деп аталат. Мисалы, түн айлана караңгы. Бул сүйлөм жаратылыш кубулушу жөнүндө сөз жана сөз айкашы аркылуу түзүлдү. Белгилүү жактуу сүйлөм. Белгилүү жактуу сүйлөмдө баш мүчөлөрдөн баяндооч гана катышат. Баяндооч биринчи же экинчи жактагы этиштин баяндагыч, буйрук, шарттуу, каалоо тилек ыңгайларынан болот. Мисал келтиребиз. Жүгүр, артынан сүйөп жибер. Баяндооч экинчи жактагы этиштин буйрук ыңгайы аркылуу түзүлдү. Белгисиз жактуу сүйлөм. Белгисиз жактуу сүйлөмдө баш мүчөлөрдөн баяндооч гана катышат. Баяндооч үчүнчү жактагы этиш сөздөрдөн болот. Мисалы, уулду төрөйт, уятын кошо төрөбөйт. Бул макалда баяндооч үчүнчү жактагы этиш сөздөн түзүлдү. Жаксыз сүйлөм баяндооштон гана түзүлгөн сүйлөм жаксыз сүйлөм деп аталат. Мисалы, Кыргызстанга азыр салкын. Бул сүйлөм баш мүчөдөн баяндооч аркылуу гана түзүлдү. Сүйлөмдүн мындай түрү эни талап кылбайт. Баяндооч да жаксыз формадагы этиштерден же башка сөз түркүмдөрүнөн болот. Бышыктоо. Текстти көңүл коюп окугула, дептерге текстти жазгыла, тыныш белгилердин коюлушуна көңүл бургула. Үйгө тапшырма. Сүрөт боюнча менин айылым деген темада жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрүн катыштырып, чакан текст түзгүлө. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.